Kana kızım başta. И на сегодняшний момент молодежный центр цифровых навыков. Санариптик көндүмдөрдү үйрөткөн жаштар борбору чындыгында келечекке карай ачылган бир терезе. Себеби адамдар интернетке чыга алат. Санариптик көндүмдөрү өнүгүп жатат. Бүгүн бул жерде сиздер менен биргеликте бул борбордун ачылуусунда абдан кубанып жатам. Себеби бул компьютердик технологиясыз заманбап жашоо образын элестетүү мүмкүн эмес. Почему сейчас современная жизнь невозможна. Бул долбоор жаланган IT тармагында эмес, жаңыча санарип көнүмдөрү, бул жерде компьютер көнүмдөрүн үйрөнүү, англис тил, орус тилдери кадимкидей эле мектепте окуткандай эмес, онлайн окуулар жүргүзүлөт. Бул долбоордун алкагында биз негизгисин эле ушу окуучуларыбыз келечекте бир жакшы кесиптерди өздөштүрүп алса болот экен. IT тармагын окуп, өздөрүнө айылына жардам бере турган жакшы долбоорлорду иштеп чыкса болот экен. Эң негизги көйгөйдү азыркы учурда жаштардын мына билимге суусап жаткандыгын эске алып, келечек ааламга жол айылдан башталат дегенсип, ушул билим тармагыга басым жасадык. Себеби бул имарат мен иштеген конторум. Буга чейин биз справкаларды берчү элек. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, түндүк программасына өтүп, азыркы учурда бул имарат бош турганына байланыштуу ушул имаратты мен жаштарга бердим да. Атайын план түзүлүп, анын ичинде где-то 6 көйгөй чыкты. Ошол көйгөйдүн ичинен эң зарылын тандап алышып, анан жаштар айтышты бизге жаштар борбору жана компьютердик окуусу менен керек. Анткени жаштар жана чечим кабыл алуучу иштерге аралашыш керек. Ушул айылды өнүктүрүүнүн үстүндө иш алып барыш керек. Жана компьютер бул заманбап азыркы керектүү профессия болгондуктан ошого да үйрөтөбүз. Андан тышкары жанагы Өзбекстан, Тажикстандын жаштары менен ошол онлайн интернет аркылуу биз тынчтыкты түзөбүз. Эң чоң жыйынтык бул ушул IT боюнча түшүндүрүү берүү. Шыктуу ар бир жерде шыктуу өзгөчө бир таланттуу балдар бар. Ошол балдарга багыт берүү, дүйнө таанымын жогорулатуу, IT деген эмне экенин түшүнүк берүү жана ошолорго жакшы өздөштүргөндөрүнө багыт берип, ийгиликтерине бир болушунча ар тараптуу көмөктөшүү да. Бул долбоордун алкагында 5000 еврого 9 дана компьютер комплект, 1 дана ноутбук, 2 дана принтер, 10 дана олтургуч жана 2 дана китеп полкалары сатылып алынды. Долбоордун каржылоосунан сырткары жергиликтүү жаштар кондиционер, полдоруна спонсор болуп беришти. Мындан сырткары айыл өкмөтү тарабынан ушул имараттын ремонтуна дагы акча бөлүндү, 150 000 сом.